Келечек балдар чыгармачылык борбору Ош шаарындагы акысыз билим берген жалгыз окуу борбор имаратынын эскилиги жеткен. Ачык турган электр сымдарын көргөн шаар башчысы Таалайбек Сарыбашев окуучулардын коопсуздугун сактоо керектигин жетекчиликке эскертти. Чыгармачыл борборуга билим берүү министрлиги жыл сайын 4 миллион 600 миң сом, Ош шаардык мэриясы 1 миллион 600 миң сом акча каражатын бөлөт. Таалайбек Сарыбашев бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдалануу керектигин айтты. Биз дагы бергенде жараша ошо акча бөлүп берели. Мына сиз эптеп сөттөн акча аз мындайда болуп чалдырып калсаңар ана берген далилдер акча. Ошолор мына сапатка көңүл буруш керек. 4 миллион 786 миң сом бул биздин эмгек акыбызга кетет. 1 миллион 600 миң биздин ошо мэриядан бөлүнгөн акча, ошо 300 миңге гана бизге ремонтко бөлүнгөн. Ошол 300 миңге биз жана төмөндөгүлөрдү, жогорудагылар мен айттым. Андан сырткары бизде иримдер бардыгы бекер кетет. Ошо 1,5 миң баланы биз бекер окутабыз. Быйыл өзгөчө кылып, мисалы англис тилине биз мына шаардык мэрия менен биргеликте соцзащита 40 баланы жанагы жарым жетим, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн балдарды алдык. Келечек балдар чыгармачылык борбору 3 жаштан 17 жашка чейинки балдарды кабыл алып, 27 иримден 40ка жакын мугалим сабак берет. Окуу борбор жылуулук менен камсыздалган эмес. Кышкысын бөлмөлөр суук. Таалайбек Сарыбашев эң алгач жылуулук керектигин айтты. Ремонт керек экен, бул толук капиталдык ремонттон өткөзүшүбүз керек. Бирок эми бизде шаардагы бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша бир чекеден жасап берели деп ойлонуп атабыз. Эң негизгиси ушул жылуулук системасын алмаштырыш керек экен. Буну дагы азыр биз атайын тапшырма бердик, сметасын эсептеп чыгышат. Анан ушул биринчи очередь ошо жылуулугун бир жакшы жолго коюп берели. Аталган окуу борбордун бий топтору шаардык жана республикалык түрдүү иш-чараларга катышып, ийгилик жаратып келүүдө. Бирок алар үчүн курулган сахнанын да көрүнүшү жакшы эмес. Эскилиги жеткен сахнаны оңдоп түзөөгө борборго бөлүнгөн каражат жетишпейт. Бул жерде дагы чоң мындай актовый залы бар экен. Акыбалы өтө оор. Ошол жерде дагы биз мүмкүнчүлүккө жараша толук мындай ремонт өткөзүп, себеби бул жерде бүт республикалык иш-чаралар дагы ушул залда өтөт экен. Анан ушундай экинчи статуска ээ кала болгондон кийин мындай залга менимче мындай иш-чара өткөзүш уят десек болот. Ошон үчүн биз шаардык кеңеш менен сүйлөшүп туруп акча бөлүп ушу зал менен быйылкы жылкы анын отоплениясын, жылуулугун оңдоп берели деп аракет кылып атабыз. Кала башчысы суук түшкүчө аталган борборду жылуулук менен камсыздап, сахнаны жаңылап берүүнү убада кылды. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.